Ботаникалык бакчанын башкы илимий кызматкери Галина Маласеева студент кезинен эле ушул жакка калып иштеп калган. Мен университетти бүткөндөн кийин эле ботаникалык бакчага келип иштеп калгам. Биздин университетти бүтүргөм, биологиялык факультетти. Бул жакта 2 жыл тынбай практикада жүргөм. Бөлүштүргөндө мен жыгач бадалдар өсүмдүктөрү лабораториясына кирдим. 84-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ушул жакта иштеп келдим. Илимий кызматкер студент кезинен келгенден бери ботаникалык бактын ар бир багын аярлап карап, анын тарыхын студенттерге жана ошондой эле конокторго айтып келет. Платон Восточный. Биздин бакчанын тарыхынын бири чыгыш Платон багы. Анткени алгачкы отургузуулар 40-жылдары башталган. Анда Пишпек темир жол питомниги иштечү. Ошол жылдары улуу ата мекендик согуш башталган эле. Оор күндөр болсо дагы ошого карабай шаарга жана ботаникалык бакчага бак-дарактар тигилген. Ушул чыгыш Платону ошол жылдары отургузулган алгачкы дарактардын бири болгон. Бул бак узак жашайт. 2000 жылга чейин жашай алат. Бизде, Кыргызстанда жана Орто Азияда бул бакты абдан жакшы көрүшөт. Чынар деп да атап коюшат. Көрдүңөрбү, бактын тышкы кабыгы уламдан улам жаңыланып турат. Жалбырактары дагы клен багына окшоп кетет. Сууну абдан жакшы көрөт. Анткени анын мекени жер ортолук деңизи, Эгей деңизинин аралдары. Чыгыш Платондон кийин эле алгачкылардан болуп отургузулган Болле тереги, Робиния псевдокация, 3 тикенектүү гледичия на ушундай бактар коргоочу тилке катары отургузулган. Мына сиздер көрүп тургандай, алар ушул күнгө чейин сакталып өсүп келе жатат. Эсептеп кетсек, бул бактарга 85 жыл болду. Бул бактар сууну жакшы көрүшөт, нымдуулукта өсүшөт. Могут расти. Биз азыр дендропарк коргундабыз. Бул ботаникалык бактын бир бөлүгү. Жыгачтуу бадал өсүмдүктөрүнүн лабораториясына тиешелүү. Грек тилинен дендрант, бак деген сөздү билдирет. Демек, дендропарк бак өскөн жер. Дендропарк 1968 жылы корук болуп негизделген. Ар кандай ботаникалык бакча сыяктуу эле өсүмдүктөр ар тараптуу изилденет. Негизги илимий тема өсүмдүктөрдүн интродукциясы. Мындайча айтканда, биз дүйнөнүн бардык бурчунан өсүмдүктөрдү бул жака чогултуп олтургузабыз. Албетте ачык жерде, сыртта өсө ала турган өсүмдүктөрдү. Жана ошондой эле алардын үстүндө текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Алар биздин климатка, шарттарыбызга кантип көнгөнүнө байкоо жүргүзөбүз. Биздин климатка туруштук бере алса, анда биз аларды өлкөбүзгө жайылтууга сунуш беребиз. Атап айтканда, Бишкек шаарына. Иштин дагы бир бөлүгү бул өсүмдүктөрдү көбөйтүү. Биздин дендропарк коругубузда күнөсканаларыбыз бар. Ал жакта түрдүү бак-дарак бадалдар өсөт. Күнөскана жердин деңгээлинен төмөн жайгашкан. Бизде кыш өтө суук болгонунан байланыштуу күнөсканаларыбыздагы өсүмдүктөр жакшы кыштап чыгат. Күнөсканада жылуулук жок. Ал эми күнөскана өзү 1981 жылдан бери ишке кирген. 2019 жылы ремонттук иштер жасалган. Ошол ремонт кезинде биз топурактарды алмаштырганбыз. Ошондон бери жаңы топурактарда өсүмдүктөрдү жайылтып өстүрүп келе жатабыз. Азыр чогуу барып көрүп келсек. Можно спуститься и посмотреть. Галина айткандай, күнөскана 2, ал тургай 3 метр жерден ылдый жайгашкан. Бул да өсүмдүктөрдүн кыш айында үшүбөй өсүшүнө ыңгайлаштырылган. В теплице 2 отсека.
два крыла. Это северное и южное крыло. Мы сейчас вот находимся в южном крыле. Оно более... Күнөсканабыз эки бөлмөлүү. Мындайча айтканда түндүк, түштүк болуп экиге бөлүнөт. Азыр биз түштүк бөлүгүндө турабыз. Бул жак чоңураак келет. Ичи дагы ыңгайлуу болуп стеллаждарга бөлүнгөн. Стеллаждар дарыядан алынып келген кумдарга толтурулган. Асты болсо дренаждарга толтурулган. Тагыраагы дренаж анча көп эмес, топурак катмарларына толтурулган. Анын үстүндө азыр эле айтып өткөн жуулган дарыя куму бар. Өсүмдүктөрдү суу түтүктөрүнөн келген суу менен суугарабыз, чачыратуу жолу менен. Бул жакта жогорку нымдуулук сакталат. Аны күн сайын көзөмөлдөп турабыз. Нымдуулук 100%га чейин болушу керек. Мына бул жакта барометр дагы турат. Ал нымдуулукту көрсөтүп турат. Ал эми бул жакта градусник илинип турат. Ал температураны көрсөтүп турат. Траншея түрү болгондугуна байланыштуу үшүк болбойт. Эшикте катуу ызгаар суук болсо дагы бул жакта ал суук байкалбайт дагы, топурак үшүбөйт. Бул жылы дагы биз жаңы өсүмдүктөрдү өстүрдүк, аларды көбөйттүк. Бир эле эмес, бир топ өсүмдүктөрдү олтургузуп көбөйтүп жатабыз. Муну менен бирге биздин коллекциябыз дагы көбөйүп жатат. Ну вот, например, древовидная гортензия посажена одревесневшими уже черенками весной. Поэтому они, видите, уже даже цвели. Мы вот снова взяли с них черенки. Вот, и довольно хорошо укореняется. Это гортензия древовидная. Бул жылы биз гортензиялардын түрүн көбөйтүп жатабыз. Мисалы, дарак сымал гортензияны биз жазында олтургузганбыз. Вегетативдик органдарынан көбөйтөбүз. Мындайча айтканда, сабактары, бүчүрү, тамыры, жалбырактары менен. Они тоже уже вот неплохо укоренились. Ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдү жазында олтургузуу керек. Сабактарынан алып көбөйтөбүз. Жазында туяны дагы олтургуздук. Азыр алар жакшы тамыр алып кетти. Стеллажда 1-2 жыл калат. Андан кийин аларды ящиктерге олтургузабыз. Ящиктерге көнгөндөн кийин питомникке алып чыгабыз. Питомниктен алып дендропарктын өсүмдүктүн түрлөрүнө тиешелүү секторлорго отургузабыз. Анткени дендрарий географиялык негизде курулган. Же болбосо өстүрүлгөн бактар жана бадалдар жашылдандырууга сатыкка кетет. Бул бадалдар бүгүнкү күнү талапка ээ. Көпчүлүктөр ушул бадалдарды сурап келишет. Гортензиядан сырткары вигела, будлеяр, жасмин да эң кооз бадалдарга кирет. Бул айтып жаткандардын баардыгын жакшы көбөйткөндү үйрөндүк. Ал эми жаңы өзгөчө делгендерди алгач коллекцияларыбызга олтургузабыз. Эң башкы ботаникалык бакчанын коллекциясын көбөйтүү жана түрдүү өзгөчө өсүмдүктөргө ээ болуу. Совсем маленькие череночки, это вот летнее черенкование, это идет полуодревесневшими черенками, зеленое черенкование. Многие кустарники как раз хорошо черенкуются именно летом. Буларды болсо жайында отургуздук. Көпчүлүк бадалдар жайында тамыр алышат. Ошол убакта биз көптөгөн вигела, барбарис жана башка бадалдарды бутагынан кесип алып отургузабыз. Мындан сырткары биз ар бир өсүмдүктөр кайсы убакта жакшы өсөрүн дагы билебиз. Черенкование аркылуу өсүмдүктүн өзгөчөлүктөрү сакталат. Мисалы, карагай тикенектүү, формасы түсү көк болсо, дал ушундай карагай чыгат. Анткени карагайды биз энелик сабагынан алганбыз. Бирок мындай метод аркылуу бардык өсүмдүктөр жакшы өсүп кетпейт. Чтобы получилась именно ель, там, например, ель колючая форма голубая, она будет именно голубая. То, что мы берем черенок с материнского растения. При семенном размножении идет расщепление, поэтому мы потом снова должны вести. Бул бадалдын көпчүлүгү убагында күнөсканадан өстүрүлүп коллекцияга отургузулган. Албетте, бул бак дарактын баардыгын дендропарктын илимий кызматкерлеринин эмгеги. Ну, знаете, конечно, людей не хватает, сотрудников не хватает. У нас здесь есть заведующий лабораторией, есть главный научный сотрудник, старший научный сотрудник. Билесиздерби, бул жакта иштегенге кызматкерлер жетишпейт. Бул жакта бизде лабораториянын башчысы, башкы илимий кызматкер, улук илимий кызматкер, улук лаборант, агроном иштейт. Бул чоң дендрарийди карап изилдөө үчүн штатыбыз аз. В принципе, вот на каждый сектор, вот у нас несколько секторов. Например, сектор Северной Америки. Дендрарийде эле канча сектор бар. Мисалы, Түндүк Америка сектору, Түндүк Америкада өскөн өсүмдүктөр бар. Азия сектору, Кыргызстан жана Орто Азия сектору, Крым, Кавказ, Европа сектору, Батыш Сибирь, Ыракы чыгыш сектору.
который бы полностью... Бул ар бир секторлордо өзүнүн илимий кызматкерлери болуш керек. Ушул секторга тиешелүү коллекцияларды ошол илимий кызматкерлер караш керек. Ар бир илимий кызматкерлерге жардам бере турчу лаборанттар болушу керек. Алар илимий кызматкерлерге эксперименттерди жасоого жардам берип турат эле. Мындан сырткары жөнөкөй жумушчулар болсо, бак дарактарды суугарган, топурактарды жумшартып турган, кураган бутактарды кесип турган жана башка. Эң башкысы суугарган адам болсо. Анткени дендрарийдеги бактар кечки күз, кыш түшөйүн деп калганда суугарылышы керек. Это самосевные деревья очень много. И самое главное, я уже говорила, это у нас полив. Вот. И, конечно, должен быть человек, который занимается только поливом. Это поливщик, потому что поливать нужно вот прямо даже под зимний полив проводить, чтобы растения в зиму ушли вот хорошо политые, древесневшие, чтобы не было вымерзания зимнего. Поэтому, конечно, штатов не хватает. Буларга карабастан дагы биз бардыгыбыз бул иштерди жасап келебиз, сактап келебиз, толуктайбыз. Биз бул жактан бир эле изилдөө жүргүзбөстөн жөнөкөй жумушчу катарында дагы иш кылабыз. Өзүбүз казабыз, олтургузабыз, суу куябыз, эксперименттерди жүргүзөбүз. Мындайча айтканда, илимий жумушчуларданбыз. Там переносим растения, проводим эксперименты, в общем, все вместе. Как бы вот научные рабочие. Тоже так можно сказать. Бирок азыр бир аз жакшы болуп калды. Штаттар мындан дагы көбөйөт деп ишенебиз. Жаңы жаш кызматкерлер келет деп күтөбүз. Кызыккан жаш студенттер бар, бирок айлыктын айынан көпчүлүгү кармалбайт. Бардыгы алдыда. Өзгөрүүлөр болот деп ишенебиз. Вот найдут. Вот и это тоже имеет значение вот в современном мире. Вот, поэтому надеемся на лучшее. Айтмакчы, дендропарк коругу айрыкча күз айларында өзгөчө көрүнөт. Кызыл, сары түстүү жалбырактар, кооз гүлдөр, мөмө жемиштер паркка өзгөчө кооздукту берет. Ну, у нас несколько видов боярышников в коллекции. Вот сейчас мы подошли к боярышнику мягковатому. Боярышник мягковатый – это растение из Северной Америки. Бизде долононун бир канча түрү бар. Бул жумшак долоно. Жумшак долононун мекени Түндүк Америка. Долоно биздин климатка жакшы ыңгайлашкан. Жакшы гүлдөйт жана өтө жакшы мөмө берет. Долононун мөмөлөрүн тамакка колдонсо, ширеге, варенье жасаса болот. Компот жасаса же жөн эле кургатып алса жакшы. Мөмөсүн жесе абдан таттуу. Мөмөлөрү жүрөк, нерв системаларын жакшыртат. Өтүшүп кеткен атеросклерозго жакшы жардам берет. Декоративдүү өсүмдүк, долон кооз жалбырактары менен, кооз мөмөлөрү менен өзгөчөлөнүп турат. Анан мөмөсү өтө таттуу. Вкусное и полезное растение, лекарственное. Галинанын убактысынын көбү дендрарийде өтөт. Ушул жактан анын колунан бир топ өсүмдүктөр өсүп тамыр алган. Илимий кызматкер дендрарийге кооз гүлдүү, жыттуу бадалдарды жыл сайын отургузуп келет. Башка өлкөдөн келген өсүмдүктөргө дагы өзгөчө көңүл бурат. Сотрудничество с другими странами. Вот наши сотрудники вот по разным проектам бывали и в других странах, в ботанических садах, на курсах, на каких-то мастер-классах. Башка өлкөлөр менен кыйла кеңири кызматташып келебиз. Биздин кызматкерлер чет өлкөнүн дендрарийлерине барып келишкен. Алар тренинг, чебер класстарга катышып билимин кеңейткен. Мындан сырткары бизде дүйнөлүк деңгээлде 1948 жылдан бери бекер эл аралык үйрөн алмашуу болуп турат. Бул дүйнө жүзүндөгү ботаникалык бактардын ортосундагы чоң долбоор. Азыркыга чейин бул долбоор менен иш алып барабыз. Биз өзүбүздүн үйрөндөрүбүздү даярдап, башка мамлекетке берип, алардан жаңы үйрөндөрдү алып келебиз.
очень много стран. Андыктан биз үйрөндөрдү кылдаттык менен сактап турушубуз керек. Ну, бывает вот до 120. Электрондук почта аркылуу кандай үйрөндөр бар экенин билдирүү кылабыз. Башка өлкөнүн кызматкерлери бизге буйрутма берип турушат. Биз алардан алабыз. Бизге дагы көптөгөн өлкө өзлөрүнүн үйрөндөрү менен бөлүшүп турат. 30-40 өлкөнүн 130-140тан ашуун ботаникалык бакчалары мына ушундай байланышта болот. Ушунун аркасынан биз коллекцияларыбызды көбөйтөбүз. Биздин жетишкендик лаборатория аркылуу 2 дендрарий түзүлдү. Чоң коллекциядан турган дендрарий түзүү биз үчүн сыймык. Бул жакта бак дарактардын 1500дөн ашуун түрү бар. Биздин башкы максатыбыз бул сактоо, түзүү жана коллекцияга кошуу жана изилдөө. Биздин бул жасаган иштерибиз менен өлкөбүздөгү бак дарак, бадалдар жылдан жылга көбөйүп, толукталып турат. Thank you.